Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан барыңыздар билген Жаңы Алай айылынан ушул сатылуучу 8 соток жер участок жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Үйлөр көп, жолдор асфальт, мектеп садик бар, маршрутка өтөт. Ош Жаңы Алай деген шаардын бурч-бурчтарына каттайт. Суу свет кеңири, беш кошкон эл. Жерибиз дагы тегиз, сонун экен. 20-га 40 4 бурчтук квадратный жер. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер Ош Өзгөн трассасы, Жаңы Алай айылынын кире беришинде турам. Шаар жактан келген болсоңуздар, Фуркаттагы Тыны билесиздер. Тыдан 30 адыр тарапка карап жүрөсүздөр. Карман деген айыл бар. Кармандан өтсөңүздөр Учкундан дагы өтсөңүздөр мына Россия заправкасы. Бул жер мына светофор. Светофордон сиздер оңго бурулсаңыздар, мына Жаңы Алай айылы жайгашкан. Көрдүңүздөрбү? Ушул айылга кирсеңиздер, сатылуучу жерибиз турат. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 8 соток жерге дагы келип калдым. Мына порттер өтүп кетип аткан жер, көчө, асфальт көчө. Асфальт көчөдөн эле сиздер мына сол тарапка, мен тарапка карап буруласыздар. Бул экинчи көчө болуп калат экен. Түз жүрүп келсеңиздер, оң жакта сатылуучу жерди көрө аласыздар. Мына үйлөр көп. Мына былтыр мына жакта ушул участокты реклама кылган элем. Сатылып уже адамдар үй салып уже жашап атат экен. Ушундай сонун жерден жер издеп жүргөндөр болсо, видеосун жиберип коюңуздар, ссылкасын. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер азыр өтө көп, билесиздер. Мына бул жакта катар-катар үйлөр турат. Мына жер ошондо көчө. Көчөнүн эле мына тарабында болуп калат. 8 соток болгондо көчө тарабы 20 метр, ичкериге 40 метр. Шундай генен чоң 4 бурчтук квадратный жер участоктардын бири. Свет бар. Көчөнүн боюнан суунун турбасы өткөн. Суу кеңири. Суу свет боюнча маселе жаралбайт, Кудай буйруса. Жолдор асфальт, мектеп менен садик жакын, маршруттук каттамдар нол жерде. Конечкасычы. Шаардын бурч-бурчтарына каттап турасыздар. Өзүнүн Ош Жаңы Алай деген маршруткасы бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. Жакшы. Эми жүрүңүздөр, бир аз ичкерирээк басып дагы бир мээнет кылып көргөзүп коелу. Баасын азыр айтып коерейин, канча дей турган болсоңуздар. Жер 3 миллион 100 миң сомго бааланды. Анан кеми бар. Ошо ала турган реальный адам болсо 3 миллион сомго берип салам дейт. Андыктан эске алыңыздар. Үйүн стройка кылып атыптыр. Акча керек болгондо байланыштуу эле сатка коюп атам укам деп, мына жакта азыр ээси ачыгын эле айтты, мындай жарылып. Эми жерди азыр жөндөн-жөн сатпайт. Ошо акча керек болгондо эле сатат да. Андыктан жер алган адам утулбайт. Алсаңыздар, баасы только көтөрүлөт. Мына Кошнанын Пескалок заборунан башталат дагы, көчө бою 20 метр болот. И кайра эле ичкериге Кошнанын заборуна чейин 40 метр болот. Мына жакта деле кошнаңыздар фундаментти куюп коюптур, зыңкыйтып. Мына жакта бирөө жашап атат уже. Мына сонда кыскасы туугандар. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Пустой жер экен, караңыздарчы. Эч кандай бир уклон жерин байкабайтам. Теп-тегиз. 3 миллион 100 кеми бар. Вариант обмен жолдорун айтып көрөсүздөр. Квартираңыздар болсун, машинаңыздар болсун, айтып көрүңүздөр. Бирок наличка акчага ала турган болсоңуздар, жакшы кеми бар. Жолдор асфальт, мектеп садик бар. Мына жерде. Балдарыңыздар мектеп садикке пешком эле бара берет. Анан мына жолдон маршрутка өтөт. Ош Жаңы Алай деген маршруткасы бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. Ушул жер. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. Жер алган адам азыр утулбайт. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сиздер болсо ушул 8 соток жерди колдон чарбай алып коюңуздар. Итак деле пустой жерлерде калаптыр уже, үйлөр турат, мынакта фундамент куюлуп турат. Ушул эле калган окшойт.